Алыскы аймактардын бири болгон Төмөйүн айылында турабыз. Бүгүн биз сиздерге дал ушул аймактын ишмердүүлүгү менен тааныштырып беребиз. Андыктан алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Төмөйүн айыл аймагы 41.900 километр квадраттан турат негизинен жалпы жерибиздин аянты. Андан сырткары калкыбыздын саны 18.900 адамды түзөт. 3.900 кожолуктан турат. Жалпы 11 айыл бар, 11 мектеп, 8 бала бакча, 4 китепкана, 1 пом, 1 жалпы больница. Анан застава жайгашкан. Негизинен биздин айыл өкмөттүн аймагы чек аралаш жерде жайгашып, Өзбекстандын Фергана жана Андижан областтары менен эки тараптан чектешет. 2022 жылы Найман айылынын негизги көчөлөрү, борбордук көчөлөрү жарыктандырууга берилген. 615 000 сметалык баасы. Бул жергиликтүү бюджеттин эсебинен коротулган. Андан сырткары өзүңүздөргө белгилүү болгондой Төмөйүн айыл аймагы суу маселесинде аябай көйгөй бар. Себеби бул аймак таштак жайгашат, анан күн аябай жайындасы 45-50 градуска чейин жетет. Ошонун негизинде биз негизги багытты суу чыгаруу, сууну алып келүү маселелери каралган. Биз азыр бир тарабынан Өзбекстандын Кубасай районунан алып өтсөк, өзүбүздүн Исфайрам дарыясынын суусунун бир бөлүгүн, экинчи жагынан бизде Найман суу сактагычынан суу келет. Ал жакта дагы куюучу суулардын аздыгынан Найман суу сактагычында да бир аз маселелер бар. Ошонун негизинде биз аппарат менен, жергиликтүү эл менен маслихаттешип, ушул скважина деп коебуз, жер астынан суу алып чыгуу боюнча маселени карап, ушул 23-жылга 21 даана скважинаны планга коюп, анын буйруса 3-чү скважина чыгып алдында турат. 2 даанасы чыгып бүттү. Жыл аягына чейин 21 даана скважинанын суусу чыгат буйруса. Ынтымак айылында жайгашкан бул мектеп. Биз аябай мектепке муктаж болгонбуз. Биз кичинекей мектепте окуп жүрөбүз. Баланын саны аябай өсүп, биз бүгүнкү күндө 443 окуучуга 25 мугалим билим берүүдөбүз. Биз ушул мектептин курулушу бүтүп жатышына биз аябай кубанычтабыз. Окуучулар менен биргеликте айыл жергеси, жаңы мектептин спорт залы, актив залы, ашканасы азыркы бүгүнкү күндө заманбап болуп бүтүп жатат. Бизге эң өзгөчөлүгү азыр мынабу китепканабыз аябай бүгүнкү күндө байлаш техника заманбап болуп курулуп атат. Андан сырткары биздин география кабинетибиз заманбап глобустарды ар бир партларга коюу менен бул да бизге өзгөчөлүк болуп атат. Ушундай жакшы шарттарды түзүп беришип атат. Азыр мына балдар аянтчасына 2 гектар жер ажыратканбыз. Ошо фонд развитиядан азыр акча бөлүнүп, айыл өкмөттү жардамы менен ушул балдарга шарт түзүлүп атат. Балдар паркы түзүлүп атат. Ошо фонд развитиядан 1 200 000 бөлүнгөн. Азыр мына оюнчуктар келип түштү. Аттракциондору, ушу балдарды ойной турган эмелери, бардыгы эмеректери келди. Азыр мына 1-2 айда бүтүрүү убагында турабыз. Ошо бүтүрүүгө аракет кылып атабыз азыр. Ушу балдарды азыр Төмөйүн айыл өкмөтү балдар көбөйүп, элдин эмеси муктаждыгы көп болгон үчүн ушу паркты ачып, балдарга ойной турган жерлерди уюштуруп атабыз. Сырт айылындагы Артыкова Санабар өтө жакыр семья, үй бүлө, 2 кызы менен өзү инвалид, кызы да инвалид. Ушуга өкмөт тарабынан 100 000 акча бөлүнүп, жардам берип, үйүн пайдаланып тургузуп, таамын жапкан атабыз буюрса.
Президенттин жарлыгы менен 100 000 акча алып, аны мал алып, анда көбөйтүп атат. Бул үйгө дагы элдин, ушул айылдын, элдин жардамы менен, өкмөттүн жардамы менен ашар жолунда ушул үй дагы бүтүп атат. Буюрса, кышка бүтүрүп киргизебиз деген ойдобуз. Көпчүлүк менен биргеликте эле кышка даярдык деген маселени алдыга койдук. Акимибиз Сейтек Төлөтбековичтин тапшырмасы менен кышка даярдыкка бүгүнкү күндө 816 тонна жалпы мектептерге, соц объекттерге көмүр каралган болсо, бүгүнкү күндө 750 тоннасы келип түштү. Тагыраагы 95% аткарылды. Ушул жума аягына чейин 100%га көмүр боюнча жумуш аткарылат. Андан сырткары бардык мектептерде от казандар, жылытуучу мештер бардыгын бир сыйра ремонттон өткөрдүк. Андан сырткары мына бир мектебибиз, Абдыкалыкова мектеби электр тогу менен ысытылат экен. Быйылкы президентибиздин жарлыгы менен бардык соц объекттер, мектептер көмүр менен жылытууга өтсүн деген жарлыктын негизинде Абдыкалыкова мектебине облустук өнүктүрүү фондунун каражатынын негизинде бүгүнкү күндө отопление чыгымдарын жасап бүттүк. 19 000 жакын калкы бар Төмөйүн айыл өкмөтүнүн ишмердүүлүгү менен тааныштык. Айыл өкмөттүнүн ишине ийгиликтерди каалайбыз. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман туруңуздар.